Внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. Улуу жеңишке 80 жыл. Аламат согуш кантип башталган? Адольф Гитлер 1940 жылы 18 декабрда СССР менен тынчтык келишимине кол койгонуна карабастан ТМЗ Барбаросса планын иштеп чыккан. Кыска аралыкта Советтер Союзун толук талкалап, дүйнө жүзүн багынтмак болгон. Ошентип Европанын бир катар мамлекеттерин басып алгандыгына да канаат кылбай, Адольф Гитлер 1941 жылы 21 июндан 22 июнга караган түнү таңкы саат 4-төрдө Советтер Союзунун чек арасын бузуп, баскынчылык менен кирип келген. Күтүлбөгөн экинчи дүйнөлүк согуштун башталышына байланыштуу Москвада Кызыл Аянтта 1941 жылдын 7 ноябрында аскердик парад өтүп, анда Сталин күтүүсүз кол салган фашисттик Германияга каршы дүйнө жүзүнө кайрылуу жасап, тынчтыкты орнотобуз, фашисттик Германия өз жазасын алат деген. Ошентип 4 жылга, тагыраагы 1418 күнгө созулган улуу ата мекендик согуш 50 миллион адамдын өмүрүн алган. Эрктүү, мекенчил, баатыр Советтер Союзунун жоокерлери 1945 жылы 9 майда фашисттик Германияны толук талкалап, бүт дүйнө жүзүн Адольф Гитлердин кулчулугунан куткарган. Бул аламат согушка Баткен облусунан 20 766 жоокер аттанган, алардын ичинен 14 213 кайтпай калган.